Гапаратив атындагы улуттук музейде балдар жана ата-энелер үчүн Эбру боюнча мастер-класс болуп өттү. Мастер-класс Түркиядан келген Эбру өнөрүнүн устасы Хикмет Баручигил тарабынан өткөрүлдү. Сиздер көрүп аткан сүрөттөрдүн баардыгы бул сууда тартылган сүрөттөр. Түркия өлкөсүнөн келген чебер абдан жакшы айтып берет да. Мен дагы өзүм таң калам. Эмнени тартам десе, кыялдануусун ошо сууда ишке ашырат. Эбру сууда сүрөт тартуу искусствосы катары белгилүү. Уникалдуулугу бир эле сүрөттү кайра экинчи жолу тартууга мүмкүн эместиги. Мисалы, жоогазынды бир канча жолу тартса дагы бири-бирине окшобогон сүрөттөр чыгат. Мынакей мен азыр түрк элинин белгилүү Эбру боюнча устаты Хикмет Баручигилдин жанында турам. Сүрөт тартканды үйрөтүп жатат. Издеп айтылат экен, мына ушуну кармап турам. Азыр эми боек чого салат экенбиз дагы. Сары, сарыга салып, анан акырын эле тийип коюш керек экен. Biraz karmak dursanız çoğuyor. Мынакей кармап туруш керек экен, анан чоңоет экен. Белгилей кетсек, Эбру искусствосы Туркия элине таандык. Боек түшүрө турчу суунун курамы башкача экен. Сүрөтчүлөрдүн айтымында коютулган суюктук Туркиянын Анадолу шаарынын тоо кыркаларында өскөн кебен чөбүнөн жасалган. Даяр идиштеги суюктукка нукура боекторду колдонушат. Устаттын айтымында боектордун курамында уйдун өтүнүн суюктугу бар. Бул боектун сууга сиңип кетпешин алдын алат. Эми эң негизги сүрөттү сууга түшүрөбүз. Баары фантазиядан көз каранды. Мынакей жүрөкчү да пайда болуп калды. Uykusuz aşık sana da günaydın. Teldeki güvercin yalıdaki çapkın. Сында. Sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze. Uykusuz aşık sana da günaydın. Эбру техникасы арт-терапия катарында колдонулуп келет. Чынында сүрөт түшүрүп жатып эс алат экенсиң. Ал эми бул искусствонун түрү балдарга абдан жакты. Бардыгы кызыгуу менен карап жатышты. Бөбөктөрдүн жүрөктөрүнөн чыккан эмоциялары маанайды көтөрдү. Устатка да жакты окшойт. Балдарга өзүнүн суроолорун узатып, туура жоопко тарткан сүрөттөрүн белекке берип жатты. Мен буга кубанып атам, сүйүнүп атам, жана сонун гүл болуптур. Ооба, жакты. Сүрөт тартканы баардыгы жакты мага. Өзүм тарткым келип атат да уже. Тартканын сонун сууга мен билген жокмун кантип сууга тартып, сонун тартып сууга. Кызыктуусу жакты, гүлү жакты. Качан гана биздин балдар дүйнөдөгү мындай ар кандай жиктелүүнү, ар кандай мындай конфликтилерди ушундай арт-терапияларга жакын болсо, дүйнө маданиятын тааныса, дүйнө элдерин жетишкендик маданий мурастарын сыйлоо, урматтоо менен дүйнөдө биз жаңы муундагы тынчтыкты куруучу өлкөлөрдүн достугун бекемдөөчү инсандарды калыптандырабыз деп мен ишенем. Айсулу Асанбекова, Данияр Рамантур уулу, Замана студиясы.